мен кесиптештер тарабынан бир сунуштардан кийин айтайын деп аттым эле, жок болсо момундай бир сунуш. Ушул күндүн аягына чейин кечеден бери чоң маселе болуп атат. Мына Баткенге Америка Кошмо Штаттарынын аскер делегациясы келип, аны биздин министрликтин орун басарлары тосуп алып, чоң бир иш-чаралар өтүп атат. Бул абдан эгемен өлкөгө болгондо дагы кошуна мамлекет менен кырда алышында болуп турганда, бул болуп көрбөгөндөй жорук. Биз жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөсүбүз. Мына жакында эле ошол жыйыны болуп өттү, жакында дагы болот, бүгүн эртең Санкт-Петербургда болуп атат. Бул өнөктөш катарында бизге түшүнүксүз маселе болуп атат. Америка Кошмо Штаттары менен биз аскердик кызматташуу жөнүндө келишимибиз жок. Анын долбоору да жок. Ал жогорку кеңеш тарабынан каралгандыгыбыз. Кантип аскер делегация ошол жака келип калды? Ким чакырды? Кимдер менен кызматташып атат? Кандай макамда келди? Мына ушул боюнча ким болсо ошол бүгүн кечке чейин жооп берип койсо, бизге түшүнүктүү позиция болуп калса. Ушуну мындай бир кандай дейсиз? Мен эми Алмаз Акунжанович Кыргызстандагы эң популярдуу кесип. Жогорку кеңеш эртең менен баштаганда Алмаз Акунжанович дейт, элдин баары түшүнүп калды, ушу киши эле чече берет экен баарын деп. Кандай кыласыз Алмаз Акунжанович? Чечесиз? Алмаз Акунжанович жооп берсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Адакам Кимсембаевич айткан маселеңизди азыр мен тактайын, анан керектүү маселе болсо сөз келип баягы маалыматты беришет. Бул сөзсүз түрдө керек. Себеп биздин кыргыз мамлекетинин тышкы саясатына бул өтө каттуу, опурталдуу өзгөртүү киргизүүчү позиция. Бул жөнөкөй эле туристтердин келип кеткен эмес. Аскер делегациясы келип атат Америкадан. Тактайбыз. Тактап мен ушул жыйын бүткөнгө чейин жооп алгым келет. Рахмат.